Бул экинчи бөлүгүндө харакаттар эмес, тамгалардын башкы, ортоңку, аягы, жазылышы практика кылабыз, ошону көз менен көрүп, көздү үйрөтүп, анан окуп кете беребиз. Мисалы алиф болсо а деп окуй бер Абдулла. Ба. Муну биз көргөндө эмнени элестетебиз Абдулла? Эмнени элестетебиз? Баягы тамгалардын башкы, ортоңку, аягында жазылышын көрөбүз, көздү үйрөтөбүз. Ошол эле кезде могу үстүндөгү фатха, могу фатха деген а. Та. Бул ортоңку башкы жазылышы, ортоңку акырында жазылышы деп, мына баанын башкы, ортоңку жазылышы аягында деп. Санын башкысы, ортоңкусу, аягы. Жа башкы, ортоңку, аягы. Эми буда арабча сөздөрдү айтып коюп турбу? Жамаль деп мисалы. Хамама деп. Ха деп эле окуп кете бересиң. Башта. А. Ба деп. Муну не Абдурахман, эмне экен булар? Башкы, ортоңку, аягы окулушу же жазылышы? Жазылышы. Айта бер Абдулла, окуп бер. Та. Фа. Жа. Ха. Үнүң бир аз бийигирээк Абдулла. Хо. Бул хо деп окуп атканда махрачты да эске алайлы. Могу ха жумшак, бул хо, кырылып айтат. Да. Көрдүңөрбү? Кээ бир тамгалар башкы деле, ортоңкусу деле, аягы деле бирдей эле жазылат, өзгөрбөйт. Мисалы, могу жим, ха, холор башкы, ортоңку, акыркылар өзгөрсө, дал эмне болду? Өзгөргөн жок, Залчы, Абдурахман? Зал өзгөрбөйт, көрдүңбү? Зал деле башкысы, ортоңкусу, акыры бирдей эле. Окуй бер, Абдулла. Окуй бер. Немени? Мону окуй бер. Абата деп. Абата фажа. Шашпай, тамганы чыгарып, үндү катуу чыгарып. Абата фажала. Жаха. Жахаза. Жаха хо. Да. Жа. Шашпай окул. Жаха хо ба деп. Жаха хо ба. Тафа да за. Абдурахман, могу ха башкы жазылышы же ортоңку, аягы? Сразу айт ушуну. Хо тамгасы. Башкы, мумтаз. Бачы, Абдулла, могу башындабы же ортосунда, аягында жазылабы? Аягы, мумтаз. Тачы, Абдурахман? Абдулла? Башы. Дал айырмасы жок, баш, ортосу айырмасы жок. Мумтаз. Кийинкиге өттүк. Кийинки бет. 5-чи бетпи? Окуй бер, Абдурахман. Ро. За. Са. Ше. Со. Do. To. Zo. А. Тамам. Буларды бул бөттен Абдурахман эмнелерди пайдаланып атабыз биз? Биринчиден тамгалардын башкы, ортоңку, аягында жазылышын көрүп атабыз, көздү үйрөтүп. Андан кийин дагы эмнелерди үйрөнүп атабыз? Үстүндө фатха коюп окуп атабыз. Фатха деген эмне, Абдулла? А деген, А. Фатха кичинекей, үстүндө А. То деп. Андан кийин оку, Абдурахман. Бирде практика кылат. Бирде практикада эмнени билебиз? Окуп туруп башкы, ортоңку, аяктардын жазылышын. Окуй бер. Абдурахман, оку. Ро. За. Ша. Со. Үнүң катуу чыгар. Со. Do. To. Zo. A. Da. За. Хо. Бул кайсы, Абдулла? Башкы, ортоңку? Башы. Мумтаз. Ха. Жа. Са. Та. Тачы, Абдурахман. Башкы, ортоңку, аягы? Жазылыш. Мумтаз. Бай. Алиф, Мумтаз. Эми 6-чы бетке өтөбүз, 6-чы бет таштыңарбы? 5-чи бетке өттүк. Неге 5 бүтпөдүкпү? Сетик айырма бар окшойт. Эми Абдулла, сен оку. Го. Фа.
ق ك لا ما نا ха ва я. Беден көзді үйретіш керек жақсы, көзді үйретіп, мына көзді ушунча тамганы окугандан кийин аянда дагы кимолар келип атат да, фатха менен барды. Беден азыр айтасыңар, бул ортоңку башкы деп. Абдулла окуй бер. غافق كلم نهوى Шашпа. Башынан оку, гайындан. Га, غافق ко, каф деп. Толук Ай. толук айтылат тамган. Каф, лам деп. Жок, беде туура фатха болуп аткандан кийин туура айтасың Абдулла, окуш керек жөн эле. Га, фа, ко, ка деп. كلم نهوى Эмне шашпа Абдулла, ар бирин бөлүп оку. Я, а, зо, то деп. ضو تو س ضو ش صو ح ذ رو د ذ ой За, ز с. ز ам Жок, х да бул, хоф. а к ой ахо ахо ф т ой т б Са, т б ба. Мо үстүндө турган сызыктардын баары эмне экен, Абдулла? фатха Фатха деген эмне? фатха үн берет да ушул Анда а да, а дегендей да. Үстүндө болгон бүт а болобуз. А кылабыз. Так, 26 бетти ачтык. 26 бетте уже мени үйрөтөт экен. Уже фатханын 3 там башында ортоңку жазылганды сразу көргөзүп деген экен да, окуп кете берет экенбиз. Оку, Абдырахман. Так. А, Б, Т, С, Ж, Х, Бирден Хо. эмне кылып атат? Даана көргөзүп турат. Башкы ортоңку аянда жазылыштарды толук көргөзүп атат, Сразу ушундай жазылат деп башкы ортоңку. Хо, Д, З, Ро, З, С, Ш, Со, До, То, Зо, А, Го, Ф, Ко, К, Л, М, Н, Х, Ва, А, Е. Тас. Жакшы. Бул баардыгы эмне дедик? Тамгалардын башкы ортоңку аянда жазылышы, ошондой үстүндөгү фатха менен а деп окуп, биринчиден окуганды үйрөнүп атабыз, анан тамгалардын башкы ортоңку акырында жазылышын көрүп көздү үйрөтүп атабыз. Жана ортодогу айырмаларды да баягы айттык жана биринчи сабагыбызда. Га менен хон айырмасы, ха менен хонун, ханын, са менен санын, дагы кандай айырмаларды байкадык Абдулла? За менен залдын айырмасы. Бүт бүгүн бол, мо көздү үйрөтүш керек экен, ушул нерсе көздү үйрөтүп, эртеңки да буларды кайталап, Кудай буйруса, ушул китепти бүтүрөбүз. Азыр муну окуду Абдырахман, Абдулла, сен муну окуп кой, ошону бүтүрөбүз да. Ошону оку. Бул жерде эмнени окшоштукту байкайт экен да. Мындайча айтканда, мындай формасы окшош, точкасы менен айырмаланат деген тамгалар экен. Түшүндүңбү? То есть тамгалардын башкы жазылышындагы мындай чиймеси, формасы окшош, бирок эмнеси менен айырмаланат экен? Абдулла, точкалар менен гана айырмаланган жерлерди айтат экенбиз. Эми оку ошондойлорду, көрдүң? Мындайча айтканда, бул дагы көздү үйрөтүш керек. Көздү үйрөтүш керек, айрыкча араб тилинде окуп аткан адамдар мында жазылышты окшош экен деп точканы гана айырмалайт деген. Буга да көздү үйрөтүш керек. Эми ушу көздү үйрөтүп окуйлу. Оку, Абдулла. Б, Н, Т, Е, Т, Ш. Көрдүңөрбү? Форма бүт окшош болгондо бул 3 точка. Бул деле 3 точка, бирок бул эмне? Формасы башка. Формасы башка. Окуй бер. Ж, Хо,
zero, Мгм. the, do, so, Мгм. do, Зо, Зо, do, то. to, Мгм. go, a, Мгм. sh, se, Мгм. fa, ko, Мгм. la, ke, Мгм. ta, ha, ala, a, ga, ta, ha, na, the, fa, ga, a, ga, a. Мгм. Хуруф муташабиха. Мо тамгалардыкы эмнеси окшош экен? Формасы эмес, үн окшош. Үндөрү окшош да, мындай угулушу. Бирок айырма бар. Бирок окшоштугу да бар. Мисалы ко, Ke, к, за, the, фа, sa, са, зо, the, фа. the, За, зо, за. ta, Та, the, да. tho, the, Мгм. Са, sa, tho, Со. so, Мгм. the, sa, Fa. fa, fa, Мгм. do, ta, Мгм. la, ro, Даро. Мгм. do, ro, Зо, за, do, za, го, go, ha, хо. go, ha, Мгм. a, ha, Мгм. ha, Наам. the, sa, ha, ha. Мгм. Болду. Бүгүн сабагыбыз бүттү ушу менен. Эмне эле дайырмады алдык, мына акыркыда эки тамгалардын жазылышы ар башка болгону менен үндө угулушунда окшоштугу бар экендигин аны айырмалаганды өттүк. Коф менен каф деген сыяктуу, ха менен хо деген сыяктуу, син менен сот деген сыяктуу. Андан кийин дагы жазылышындагы ба, на, та, я жазылышында окшош. Эмнеси менен айырмалат Абдурахман? Тамгалар, точкалар менен, точкалар менен аны өттүк. Анан барып башкы ортоңку жазылыштарын өттүк. Анан барып тамганын өзүн өттүк. Анан фатханы өттүк, а деген тамгаларды өттүк. Алхамдулилля.